Каяктан силердин радиого келдиби же кимге келди? Бекназаров. Азыр Мадымаровду колунан келишинче шыбап атат да. Колунан келишинче. Эми Бекназаровдун ким экенин дагы билебиз да. Ким ал? Бир интервьюсунда айтты, мен мындай аргандай аргайсы немедегилерин айтайын. Бир интервьюсунда айтып атат, мен Бакиев менен иштешпей, мен өз каалоом менен кетип калгам деп. Ал унутча кыргыз эмиче унутуп калды деп атса керек да. Чын-чынына келгенде андай болгон эмес да. Ошто Ибрагим Жунусовдун бир тууган агасы Абдалимдин балдары менен Раматылык Баямандын балдары атышып кетип, анын ичинен ошо Баяманга караштуу деген балдар камалып, анан аны Бекназаров ген прокурор болуп туруп колу менен кол коюп куткарып берген эмес, бирок подпискага чыгарган. Мыйзам ошондой эле. Ал мыйзамды бузган эмес. Анан кийин Абдалимди атып өлтүргөндөр ошол Бекназаров чыгарган балдар болуп калып, Кара суунун аялдары Бекназаровду жакалап, митинг, пикет кылышып, анан Бакиев комиссия түзүп, жөнөтүп, ал комиссия Бекназаровдун колу менен тиги балдар бошогонун далилдегенден кийин анан Бакиев кызматтан алып анан айла жок кеткен да. Анан кантип азыр мен өз каалоом менен өзүм кетип калгам деп жүрөт. Мына мисалы айталык 2010-жылкы немеде Бекназаровдун сөзү, муну кыргыздын баары көргөн, билет. Бакиев сырттан жалдап келип аттырган, onu снайперди кармап койгонбуз, тажик, чечен ичинде дагы 3 негр бар деген снайперлер жакында көрсөтөбүз деген көрсөткөн жок. Азыр ким десең, мен антип айткан эмесмин деп жанын жеп танып жүрөт. Мына кече күнү эле Атамбаев камал электе курултай өткөрүп, курултайдын чечими ушундай болду, Атамбаевди тезирээк камаш керек деген чечим кабыл алдык дейт. Андан кийин кайра барып, мен Жээнбековго айттым, президентке Атамбаевди кой берип коюш керек дейт. Анан кайра ошондо эле неме кылып атып, сүйлөп атып айтып атат журналисттерге. Ошол 2011-жылдын аягында 3 миллиард акча Казакстанга чыгып кеткен, силер эстебей атасыңар, сурагыла ошону дейт. Ал эмне деген сөзү? Атамбаевдин бияктагы дагы билинбеген, силер билбеген нерсеси бар, аны издегиле дегениби? То есть мунуга окшогон нерселери көп да. Анан Бекназаров бирөөнү жамандардын алдында өзүн да ошол жерге коюп карап көрүш керек да. Мен сыйлайм да, өмүр бою 15 күндүн жүзү болду. Өзгөчө абал кирген жана өзгөчө кырдаал кирген республиканын территорияларында жарандарыбыз эң жогорку мындай жоопкерчилигин көргөзүп атат. Кээ бир учурларда райондордо айылдарда өзлөрү тартипке чакырып, тартип бузгандарды өзлөрү кеңештерин берип, бизге жардам берип атканы мен ойлойм биздин жарандарыбыздын аң сезими абдан жогору болгондугун белгилеп кетиш керек. Биз бирок ошондой учурда бизде эң чоң көйгөйлүү маселе бул үйдө отурган жарандарыбызды күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу болду. Азыр мына социалдык аярлуу катмарда 96 000 үй бүлө Кыргызстанда. Жардамга муктаж үй бүлөлөр булар. Андан тышкары официалдуу түрдө бизде, расмий түрдө 78 000 адам жумушсуз болуп эсептелет. Буларды сөзсүз түрдө биз социалдык колдоого эң биринчи тамак аш менен камсыз кылышыбыз керек. Бир дагы адам өзү тамак аш албай калдым, ачка калдым деген болбош керек. Жарандарыбыздын өмүрүн сактайбыз, ден соолугун чыңдайбыз деп биздин эң кымбат болгон дарыгерлерибиз өзү ооруга чалдыгып атат.
Булар боюнча да мен ойлойм ушул саламаттык сактоо системасын иштеп аткан жарандарыбызга, дарыгерлерге өкмөттүн атынан дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, сиздердин эмгегиңиздерге биз абдан чоң таазим этебиз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз элдин атынан, өкмөттүн атынан. Эң биринчи милдетибиз жабыр тарткан ишкерлерди колдоо. Өзгөчө биздин ички дүң продукциянын 50%ын түзүп аткан кичи жана орто бизнестеги ишкерлерди колдоо. Мындай кыйынчылыктан чыгып кетүүнүн бир негизги жолу арзан жана узак мөөнөттө пайдалана турган каражаттарды табуу. Бул каражаттар ички булактардан да издеп атабыз. Экинчиси ошо тышкы булактардан арзан алып келип, анан кредиттик бир линияларды ачып, ошо менен биздин ишкерлерибиз өзүнүн ишин кайра калыбына келтирип, кредиттердин кийин төгүп, кайра жумушчу орундарын калыбына келтирип, өзлөрүнүн ишин улантыш керек деген ойдобуз. Эч качан мамлекет сиздерди жалгыз калтырып, өзүңүздөрдүн бизнесиңерди талкалатканга жол бербейбиз. Мунун баарын тең мынакей урматтуу президентибиз дагы чоң иштерди алып барып атат, өкмөт дагы алып барып атат. Бизде 675 000 пенсионер бар Кыргызстанда. Кээ бирлери ден соолугуна жараша эшикке чыгып, банктардан акчаларын ала албаган учурлар болуп атат. Ушулардын баарын тең уюштуруп, каалаган учурда ала тургандай шарттар түзүшүбүз керек. Ар бир пенсионерибиздин жана жөлөк пул алуучу жарандарыбыздын акыбалын билишибиз керек. Алар пенсияны, жөлөк пулдарды кайра тамак аш алганга жумшайт, дары-дармек алганга жумшайт. Булардын баарын шартын түзүп бергенге күч аракеттердин баарын жумшайлы. Ал эми айлык майына маселеси боюнча эч кандай проблема болбойт. Баардыгы өзүбүздүн бюджетте каралган көлөмдө төлөнөт. 340 миллион сомго, анын ичинде 300 миллиону бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу, ал эми 40 миллион сомго жакыны бул саламаттык сактоо министрлиги аркылуу тартылды. Бүгүнкү күндө 40 миллион сомдун 183 миллион 395 миң сому жумшалды. Ал кайсы максаттарга жумшалды? Ошол обсервацияларды уюштуруу, жатаканаларды даярдоо, жарандарыбызды чет мамлекеттен алып келүү, жетишпеген дары-дармектерди, актайын кийимдерди сатып алуу. Мындан тышкары бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу дагы 9 миллион доллардай акча каражат ушул жакка каралды. Бүгүнкү күндө акча каражаттары жетиштүү, бардык иш-чаралар бүттү, муну да биз өзүбүз колдонобуз. Жалпы абал тууралуу бет-кап костюмдар жетиштүүбү деген суроолорго жооп берип кетти. Клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин дарыгери Эрмек Исмаиловго материал үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы, Дилшат аке? Саламатчылык. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз? Кудайга шүкүр, жакшы, ден соолуктар жакшы. Өзүңөр кандай? Жакшы, рахмат. Мен сиз жөнүндө BBC маалымат баракчасын окуп калдым эле. Баягы буюрса бейтаптар жакшы болуп атат, настроебуз жакшы деп аттыңыз эле. Сиз өзүңүз жөнүндө кичине кыскача маалымат айтып кетсеңиз. Мен инфекция, ошо ноокат инфекция бөлүмүнүн бөлүм башчысымын, как инфекционист. Ушул жерде иштейм. Группа полный персонал менен азыр ушул жерде иштеп атабыз. А так ошол как инфекционист считаюсь. Бейтаптардын абалдары кандай? Буюрса күрөш жакшы эле болуп атат да, настрой жакшы иштешкен. Да, конечно, бейтаптарды абалы жакшы, эми оору дагы бар, жеңили дагы бар, ар кыл түрдүү келип атат. Ошо ситуацияга карап туруп иштеп атпайбыз. Жакшы. Командаңыздын настрою кандай? Ато бардык эле сырт жактан баягы фейк маалыматтарды окуп дагы туура маалыматтарды окуп эле баары жүрөгү түшүп атат да. Буюрса бул илдетти жеңебиз деген ишенич менен иштешип атабы командаңыз баарда? Мен лично билбейм, мен интернетке дагы киришке бизде вообще убакыт жок. Хорошо, мен өткөндө оказывается баягы эмне бергенмин по телефону. Аны дагы өзүм дагы көргөн жокмун. Оны бир кире көрүп окуп анан кийин хорошо деп кирип кеткенбиз. Жакшы. Анда график жөнүндө айтып бербейсизби? Кандай иштеп атасыздар? Эми график бизде основной өзү 4-5 сааттан ашык мүмкүн эмес да.